Бисмилlah. Вассалату вассаламу аля расулилlah. Ыйман келтирген мусулмандарга Фирдаус бейшин даярдаган Аллах Таалага чексиз мактоолор. Анын акыйкат пайгамбары Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга Аллахтын салават саламдарын айткандан кийин барыңыздарга ислам дининин саламдашуусун айтамын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Адам баласына эмне пайдалуу жана эмнелер зыян экенин Аллах Таала абдан жакшы билет. Ошондуктан адамдарды Аллах Таала кээ бир нерселерден тыят жана кээ бир нерселерге буйруйт. Сүткордук адамдарды өтө чоң зыяндарга душар кылат. Ошондуктан Аллах Таала сүткордукту тыйды, арам кылды. Ошондой эле сүткордук адамдарга ар түрдүү жаман кесепеттерди алып келет. Аллах Таала ыйык Куранда сүткордуктун анык арам экендигин айтты. Жана сүткордукту кесип кылып, анын акчасынан жеп жүргөн адамдар кыяматта кор болорун айтты. Сүткордук кылгандар кыяматта ушундай кор болуп, кабырларынан жин тийген абалда жинди болуп тирилерин баяндады. Аллах Таала ыйык Куранда айтты: "Аллазина я'кулуна ар-риба ла яқумуна илля кама яқуму аллази ятахаббатуху аш-шайтану минал мас." Сүткордуктан жеген адамдар кыямат күнү анык жин тийгендей болуп тирилишет. "Залика би аннахум қалу иннамал бай'у мислу ар-риба ва халаллаху ал-бай'a ва харрама ар-риба." Алар албетте соода сүткорлукта эле адал деп айткандыктары үчүн мына ушундай абалга туш болушту. Аллах сооданы адал, сүткордукту арам кылды. Бакара сүрөсү 275-аят. Бул аяттын тафсирин Абдуллах ибн Аббас радыйаллаху анхума мындай дейт: Сүткордуктан түшкөн пайданы жеп жүргөн адамдар кыямат күнү акылынан айныган жинде абалда тирилишет. Субханаллах. Алардын мына ушундай жинде абалда тирилүүсүнө өздөрүнүн иннамал бай'у мислу ар-риба, соода сүткордукта эле адал деген сөздөрү себеп болду. Сүткордук менен иштегендер мына ушундай аша чапкандыктары үчүн кыяматта кор болушат. Алар соода менен сүткордуктун айырмасы жок. Экөө тең пайда келтирет. Ошондуктан сүткордукта адал деп Аллахтын өкмүн бурмалашты. Алардын бузук сөздөрдөн жалганга чыгарып, Аллах Таала ыйык Куранда айтты: "Ва ахаллаллаху ал-бай'a ва харрама ар-риба." Аллах сооданы адал, сүткордукту арам кылды. Соода кылууда алып сатуу аркылуу жеке жана жалпы адамдардын пайда табуусу көздөлөт. Ал эми сүткордукта бир гана жеке тараптын эле пайда табуусу жана байып алуусу көздөлөт. Ал эми экинчи тарап карыз алып, үстүндө пайыз кошуп бергендер көбүнчө зыян тартышат. Сүткордук кылып, байып, өнүгүп кетем деп эч ким ойлобосун. Аллах сүткордуктун бүт барын түп тамыры менен кыйратып жоготот. Ошондой эле сүткордуктан түшкөн акчанын берекесин да жок кылат. Сүткордук менен табылган мал мүлктү Аллах толугу менен берекесиз кылат. Ошентип, сүткор адам эч бир жактан пайда таба албай калат. Ал эми карызга берип, андан үстөк албай, кылган жакшылыгын, садака дегендердин мал мүлкүн Аллах көбөйтөт жана берекелүү кылат. Аллах кредит алгандарды, бергендерди жана ушул иш менен алек болгондорду жаман көрөт. Сүткордукту арам экенин билип туруп, ал күнөөнү таштабай дайым кылып жүргөндөрдү Аллах Таала жек көрөт. Аллах Таала ыйык Куранда айтты: "Ямхакуллаху ар-риба ва юрби ас-садакат. Валлаху ла юхиббу кулла каффарин нафим." Аллах сүткордуктун берекесин жок кылат жана садакаларды өнүмдүү кылат. Аллах Таала бардык кафир жана күнөөкөрлөрдү сүйбөйт, жек көрөт. Бакара сүрөсү 276-аят. Аллах Таала элибизге, жерибизге жана үй бүлөбүзгө тынччылык жана береке берсин. Каптап калган сүткордуктан бизди Аллах өзү куткарсын. Сүткордуктан тапкан пайданы жеп, кыяматта кор болгон абалда тирилүүдөн Аллах өзү сактасын. Мындай кордукка түшүп калуудан Аллах бизди алыс кылсын. Берекеси жок сүткордуктан арылып, Аллахтын өкүм буйруктарына моюн сүнүп жашоону баарыбызга насип кылсын. Ушул сабактарды бөлүшүп, сиздерге жетүүсүнө жардам бергендерге Аллах Таала өзү жардам берсин. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.